Жолуң болгор кыргыз бир жуманын тегерегинде абдан ызычы болуп бирине бирин айтпагандын айтып атат, жазбаганды жазып атат социалдык тармактарда. Ошондон улам мен бүгүн үйүмдүн бурчунда отуруп алып бир кепти айткым бар. Жанагы кыргызда жакшы кеп бар эмеспи? Мал аксагы менен миң деп. Эмне үчүн мынтип айткан? Себеби аксак тексек малды кошо санаган. Анын да башы саналат, корого кирип атса дагы, талаада жайылып жүрсө дагы. Анын сыңары улутта баягы манастын тегерегиндеги бакайы болгон, кошою болгон, кыргый чалы болгон, абыке көбөшү болгон, кыргый чалы айтор 40 жигити дагы ошентип абыке көбөш сыяктуу эле бүгүнкү 40 чоро мындай эл бузар маанайда кээде бир псевдопатриоттуулуктун дагы ашкере улутчулдуктун дагы чочулатар жагын байкабай атабыз. Биз ошол улут баары бир эмнеси менен улут? Арасында тентеги болот, жөнтөгү болот, 40 чоросу болот, абыке көбөшү бар, элди бөлүп жарган. Анын сыңары эле тиги бул түшүнбөгөн түркөйлүктү караңгылыкка таарыныштын кереги жок. Мага бир жумадан бери мен дарегиме айтпаганды айтып атат, жазып атат. Мен алардын бирине да териккеним жок, чычалаганым жок, ачуу сөз да жазгым жок аларга окшопчу. Себеби мен аларды түшүнөм. Алар мени түшүнүүсү кыйын азырынча. Себеби мен жон теримен сезген нерсени айтып чыктым. Себеби жанагы жогорудагы мал аксагы менен миң деген себебим жанагы биздин ЛГБТ мүчөлөрү. Булар деле асмандан түшүп калган жок. Же болбосо жанагы биздин псевдопатриоттор айтып атпайбы? Батыштын таасири менен, бир батыштын агенттери менен ушундай эле көрүнүш болуп атат депчи. Эмне батыштын бир агенттери келип эле кыргыздын кыз келиндерин жатырына уругун таштап коюп койсо, ЛГБТлардынчы. Бул тек гана ата бабадан жер каймактагандан бери келаткан гана көрүнүш. Тек гана биз ооз-эки чыгармачылык өнөр менен, жөө жомок менен жашаган элде жазма маданият калыптанбаган үчүн, улуттук медицина бизде калыптанбаган үчүн, кагаз түрүндө эчтеке жок үчүн терминдик түшүнүктөр калыптанбай келген. Совет мезгилинде болсо баары туюк болуп, бул тема ачыкка чыккан эмес. Бирок турмушту карасак, элдин арасында мүмкүн ар бир айылда деле кездешкен илгертен эле. Муну эч ким тандыра албайт. Ооба биздин айылда бар мындай болгон көрүнүштөр деп. Бирок биз ага анчалык маани берген эмеспиз. Тескерисинче аларды жек көрүп келгенбиз. Эмне үчүн аял аялдай, эркек эркектей болбойт депчи. Анан кайсы нормалдуу адам эле тиги бирөөгө шымын шыпырып берип гей болот же лесбиянка болот. Себеби кээси жанагы псевдопатриоттор ушундай маанайда айтып атпайбы? Бул деген жугуштуу оору, анан жаштарга бул өнөкөт болуп тарап кетет депчи. Ой, ошол менин оппоненттерим элестетип көрсөңүздөр, сиз өзүңүздү нормалдуу эркек санасаңыз. Кантип эле бирөө сен шымыңды шыпыр кел экөөбүз момундай жыныстык катнаш кылабыз десе эле эркек эркекке, аял аялга кошулабы? Ушул бир нерсени айтаардан мурда ойлонуп көрсөңөр. Анан бул деген медицина аныктабаган, антропология аныктап түшүндүрүп берип аткан маселени силер түшүнбөй туруп эле коомчулуктун, көпчүлүктүн үрөйүн учураардан мурда ар нерсенде жоопкерчилик болуш керек да. Анан күндүзү кымыз, түнү кыз, күжүлдөгөн эр кыргыз дегенин ошол жөө жомок менен келип эле анан мындай түшүнүктү ой биздин каада салтта болгон эмес, биздин улутта болгон эмес, кантип болгон эмес. Бул деген эч бир сенин кыргыз экениңе карабайт, араб экениңе карабайт, башка улут экениңе. Бул жер каймактагандан бери адам баласында болуп келген эле феномен. Тек гана 20-кылымда илим ушуга маани берип, бул эмне деген көрүнүш деп ошол медицина буларды аныктап келатса, биздин божомол дөдөмөл түшүнүктөгүлөр ушинтип атат да, бул батыштын таасири менен эмне үчүн эле биз баары бир баланын баары чыкса эле батыштан көрөбүз, же арабынан көрөбүз, же Кытайдан көрөбүз. Өзүбүздү өзүбүз улут болуп качан тааныйбыз? Канчалаган жаштар суицид болуп өз жанын кыйып атат. Мына ошонун себебин кээде ойлонбойбуз. Ал эч бир адам эле өз жанын өзү кыйганга жол бербейт да. Мен балама жол берген себебим акыл деген буга аргам жок болчу. Себеби балам өзүнүн мүчөсү, жыныстык мүчөсү аял кыз болуп төрөлгөнү менен
ал өзүнүн тулку боюнда эркек болгусу келсе, мен аны кайтип өзүм билемдик менен жок, сен кыз деген кыздай болосуң деп мажбурлай алам. Себеби Кудай Тааланын жасаган кудуретине менин каяктагы күч алым жетет да. Анан бул деген акылга, эркекке да сыйбай турган нерсе. Андыктан мен буларга түшүнүү менен кароого чакырар элем коомчулукту. Бул менин эле балам эмес, менин баламдын тагдырына улам башкалардын тагдырына, булардын чөйрөсүнө аралашып келатсам, канчалаган бечаралар, жанагы ЛГБТ мүчөлөрү коом тургай жөн эле өзүнүн ата энеси түшүнбөй, жакын бир туугандары түшүнбөй үйүнөн чыгарып салган, коомдон бир кодулагы шылдыңга кабылган бечараларга анан 40 жоро ушул корсолоңдоп буларга кара күчүн көргөзүп атканы бул акылга сыйбай турган көрүнүш. 50 жылда эл жаңы дейт. Биз эл жаңы түшүнүктөрдү кабыл алышыбыз керек да. Мунун баарынын анан демократияны желмогуз көргөзүп эле кокуй, демократия деген шумдук ушундай турбайбы? Эркек эркекке, кыз кызга үйлөнөт экен деген түшүнүктү жайылткандан мурда ойлонсоңор, бул маселен коңшубуз Кытай 1,5 миллиард калк. Алар туюк, аларды демократия болгон күнү миллиондогон ичинен жанагы ЛГБТ мүчөлөр чыгып калышы мүмкүн. Өзбекстан, Тажикстан коңшуларыбызды элестетип көрүңүздөр. КМШ өлкөлөрү болсо буну терс мүнөздө карап, тек гана батышта ушундай булардын ЛГБТ гей парадтарды бир терс көрүнүш катары карап келатканы биздин коомго али түшүнүксүз болуп келатат. Бул деген пропагандалоо максатында айтып атканым жок, тек гана бул деген мындай кубулушка кыргыз коомчулугу толеранттуу мамиле кылып, түшүнүү менен кабыл алып, буларды деле ошо кыргыздын кара көз, кара чечекей урпагы экен. Бул бечаралардын деле коомго пайдасы бар деген түшүнүккө келишибиз керек. Себеби буларга тоскоолдуктар канча, жанагы шылдың, келекелегенден башка дагы булар эч бир жерге жумушка орноша албайт, окууга өтө албайт. Себеби документ алууда дагы тоскоолдуктар бар. Мыйзамдык базалар иштелген эмес, чийки. Ошондуктан булардын укугу тебеленип аткандан улам өткөндөгү 8 марттагы акцияны мен албетте аз кемчиликтерин эске албаганда бул көрүнүштү мен абдан позитивдүү кабыл алдым. Себеби Борбор Азияда Кыргызстандын эли бул темага толеранттуу карап, түшүнүү менен кабыл алып, канчалары менин балам экөөбүздүн жана Азаттыктагы чыккан документалдуу көрсөтүүдөн кийин түшүнүк менен кабыл алып, мага канчасы кат жазды, канчасы бул маселеге турмушунда көп эле кабылып келатканын, бирок маани бербегенин айтып, баягы түшүнгөндөрүнө мен да ичимен курсант болдум. Биздин коомчулук көп нерсеге мындай түшүнүк менен кабыл алат экен. Мына элдин айкөлдүгү, кеңдиги ушул эле. Анан муну бир диний аспектиден карап, улуттук менталитеттин рамкасына тыка берген маселе эмес. Себеби бул түшүнүк өтө кеңири. Андыктан жолуң болгур кыргыз, ызылдашпай, чызылдашпай бул нерсени жөн гана турмуштук көрүнүш катары карайлы. Мындан асман жер аңтарылып кетпейт. Булар массалык түрдө көбөйүп кеткен деле адамдар эмес, булар азчылык коомдогу. Ошол азчылыкты колдоп, коргобалы элдин койнундагы жанагы кенендик болуш керек, айкөлдүк болуш керек. Ошол менин оппоненттерим. Силер канчалык мага таарынсаңар дагы мен силерге таарынбайм. Себеби силер менин жон терим менен сезген маселени сезерексиңер. Анан кийин мени оорукчан кылып койдуң, эмне гана жарлыкты такпадыңар. Бирок анын баары мыйзам ченемдүү. Себеби силерди түшүнсө болот. Себеби буга силер кызыккан жоксуңар, муну оору катары карап атасыңар. Бирок ошол